Эрбол окуусуна байланыштуу бирде ачка, бирде ток болуп туура тамактануунун эрежелерин сактабай келген. Анын кесепетинен 35 килограммдан ашык салмак кошкон. С детства страдаю ожирением, чтобы... Мен ашыкча салмактан жабыркадым. Буга чейин бул көйгөй менен күрөшкөн эмесмин. Спорт менен да машыккан эмесмин. Туура тамактануунун эрежелерин унутуп койгонмун. Тамакты көп жечүү болдум. Түнкүсүн да жеп алам. Таттууну да жакшы көрөм. На ночь тоже кушать. Я сладкоежка, то есть. Ашыкча салмак кошуу көп ооруларды пайда кылат. Алар жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети жана онкологиялык көптөгөн оорулар келип чыгат. Ашыкча салмактан арылуу үчүн көптөгөн ыкмалар бар. Алардын бирин азыр Абдуллаев Жакбек Сагынбекович айтып бермекчи. Бирок биринчи кезекте биз халат жана чепчикти кийебиз. Элден мурун гастроскопия ашказанын текшерип, ашказаны соо болсо, эч илдет жок болсо, анда жанагы барон ичи бош, трубка сыяктуу ичке ашказанга оңой эле кирип кетет. Ушуну ашказанга киргизип, гастроскоп менен андан кийин суюктук куябыз да. Эгерде ошол баллон жарылып кетсе, жарылып кеткен убактарда болот. Жанагы суюктукка ашказанын ичиндеги метиленовый синден 1% раствору коюлат. Ошондо суюктук көк түс болот да. Бирок организмге эч зыяны жок. Жарылып калса, ошол синька канга сиңип, андан саара менен чыга баштайт. Ашказан ичине салынган шарлар, башкача айтканда имплант, ашказанды кичирейткен жана семиз адамдарга азыраак тамактанууга жардам берген силикон шарлары көптөн бери пайда болгон. Аппарат денеде 6 айдан 12 ай болушу керек. Бул мезгилде бейтап арыктап, жаңы туура тамактануу көнүмүштөрүн пайда кылат. Освещениясы бар, учунда видеокамера бар, кичикей. Ошо видеокамера изображениени алып, мониторго көргөзүп турат да. Эми бул диагноз койгонго. Анан ичинде ичке каналдары бар. Аны менен инструмент киргизип, кыпчып бирдемени күйгүзүп, же жанагы клипса койсок болот да. Эми ушунун гастроскоп менен баллонду кое баштайбыз. Баллон гастроскоптун учуна кошулат. Анан акырын ашказанга киргизип туруп, баллонду калтырып, андан кийин бул канал аркылуу ичинде трубкасы бар, ошо менен жанагы суюктукту куюп, баллонду толтурабыз. Бул ыкма 15-20 мүнөттүн ичинде жасалып бүтөт. Ашказанга атайын медициналык баллондорду салгандан кийин адам оор нерсе көтөрбөй, тамакты көп ичпеш керек. 6 айга чейин жашоонун образын өзгөртүп, тамакты аз жегенге көнүш керек да. Анткени 6 айдан кийин баллонду алып салсак, мурунку адатына келип, тамакты баягы көбүрөөк жей берсе, кайра эле семирип кетет да. Пайдасы жок болуп калат. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.